Каргашалы окуя 18-июнда Чүй облусунун Виноградный айылында болгон. ММА мушкери Муса Юсуповдун башына арматура менен эсин одара чаап бутун сындырышкан. Жабырлануучуну туугандары Чүй облустук ооруканасына жеткиришкен. Юсуповдун айтымында ага 5 киши автоунаа менен келип кол салган. Машина подрезала ихняя. Я на велосипеде ехал. Велосипед менен баратсам, алдымды машина кесип токтоду. Андан 5 киши чыгып кол салышты. Мен алар менен кармашып өзүмдү коргоонго аракет кылдым. Жерге жыгытып тепкилеп салышты. Бутумду темир менен сындырышты. Закидали, да, на земле. Ну, кулаками, пинками. Потом ногу сломали. Дарыгерлердин айтымында мушкердин баш мээсине каттуу сокку болуп чайкалган. Ошондой эле буту сынып, сөөктүн сыртындагы териге да зыян келген. Андыктан бир жуманын аралыгында операция жасалары күтүлүүдө. Толугу менен ден соолугу алыбына келиш үчүн 3-4 ай убакыт талап кылынат. Бул аралыкта спорт менен машыгууга болбойт. Түшкөндөгү диагнозу закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом нижней трети костей левой голени. Бул оорубузга операция жасалыш керек. Аны бир дем алыштан кийин операция жасалат. Аны даярдап, бүт бардыгын анализдерин даярдап, жаңы жаралары бар, бутунда ошолор бүткөндөн кийин мунга ачык сынганда открытый перелом деп коебуз. Ошону бир аз убакыт керек болот. Жабырлануучу милицияга арыз жазып, кол салгандар 500 000 сом менен телефонун тартып алышканын билдирген. Аламүйдүн райондук ички иштер бөлүмү тарабынан шектүү катары 42 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ошондой эле башка кылмышка шектүүлөрдүн да аты жөнү такталган. Азыркы маалда алдын ала алган маалымат боюнча туугандары болуп чыгып атышат, алыс туугандар болуп бири-бири менен өз ара пикир келишпештиктен уруш чыгып кеткенин билдирип атышат азыркы маалда. Азыркы маалда башка жарандардын өздүгү аныкталган, иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Алдын ала маалымат боюнча кылмышка өз ара начар мамиле себеп болгондугу айтылууда. Жабырлануучу менен сабап кеткендер тууган болуп да чыгышкан. Шектүүлөрдүн айрымдары коңшу Казакстанга чыгып кеткенин жабырлануучунун жакындары билдиришти. Аталган факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестерине катталды. Ал эми Муса Юсупов өзүнө болгон кол салууну бир тууган агасынан өч алуу максатында жасалган деп баалайт. Тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө уланууда. Кайрат Кенжебаев, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.